ден соолук, саламатта болуу. COVID-19 ар дүйшөмбү сайын саат 13:00 Жамааттык медиа студиясында Сак бол программасында Адис менен маектешебиз. Түз эфирде дарыгерге суроо берип, кеңеш алыңыз. Бизге Facebook, YouTube'дагы жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы жамааттык медиа радиолорунан угуңуз. Кутман күнүңүз менен көрөрман жана угарман, жамааттык медиа студиясында Сак бол программасы өз эфирин баштайт. Эфирде мен Айгерим Куатбекова алып баруудамын. Жай мезгили келгенде ич өткөк, кусуу, табиттин жоголушу сыяктуу белгилер менен көпчүлүк ата-энелер туш болушат. Балдардагы кур чечек инфекциясы канчалык кооптуу, кандай учурда шашылыш дарыгерге кайрылыш керек жана үй шартында кантип жардам берсек болот, ошондой эле эң негизгиси кантип алдын алууга мүмкүн деген суроолордун тегерегинде сүйлөшөбүз. Ал үчүн студияга педиатр Асылхан Эркебаеваны чакырганбыз. Кутман күнүңүз менен студияга кош келдиңиз. Саламатсыздарбы? Алгач ушул кур чечек инфекция деген эмне жана ал балдарда кандайча пайда болот экенин айтып берсеңиз. Ооба, жугуштуу кур чечеги карын инфекциялары бул негизинен жайылган учуру бул жай мезгили болот. Кеңири жайылган учуру. Негизи ошо жаз айларынын акырында эле, май айларынан башталып калат. Анан күз мезгилинин биринчи айы дагы камтылат да, сентябрь айы ичинде да катталат. Бул жугуштуу ичеги инфекциялары негизи бактериялар жана вирустар менен вирустар козгойт бул ооруну. Бактериялардан негизги бактериялар бул шигеллы деп коебуз. Бул дизентерия оорусун козгогон бактериялар, салмонеллоз оорусун козгогон жана кишечная палочка деп коебуз. Эшерихи коли деген ушул бактериялар ич өткөктү козгойт да. Вирустардан негизинен бизде кездешкен вирустар ичеги инфекциясын козгогон бул энтеровирустар, ротавирустар жана аденовирустар болуп эсептелинет да. Азыркы учурда ротавирустар биз 2019 жылдын октябрь айынан баштап балдарга ушул вакцинаны жасап аткандыгыбызга байланыштуу бул ротавирус азыраак катталып калды да. Ошол оорунун белгилери же дарылоодо вирус же бактерия чакырганына жараша айырмаланышы мүмкүнбү же? Албетте, бактерия козгогон учурда кошумча антибиотиктер берилет балдарга. Ал эми вирустар козгогон учурда бул учурда антибиотиктердин кереги жок болот да. Экөөнүн айырмасы бул бактериялар козгогон ич өткөктө бала заңдаганда ал заңда былжыраак анан кан аралашышы мүмкүн да. Ал эми вирустар козгогон учурда бул суу сыяктуу болуп эле водянистый жидкий стул деп коебуз. Бул 10-15 жолкуга чейин барышы мүмкүн да ич өткөк. Ошонан айырмаласак болот негизи. Бул кайсы учурда бул инфекция мындай коркунучтуу болуп саналат? Негизи эле ич өткөк балдар үчүн коркунучтуу болуп эсептелинет. Анткени бул жерде айрыкча вирустук ич өткөктө суюктукту бала аябай тез жоготуп, тез организм шалдырап, обезвоживание болуп, кан басымы төмөндөп кетип, анан бөйрөк орган кээ бирде иштебей калышы мүмкүн да. Баягындай гемодиализге түшүп калган учурда болот да. Бул негизи эле коркунучтуу. Ал эми ата-энелерде биз дайыма айтабыз, ошо үйгө лечение дарылоо дарыны жазып бергенден кийин деле кайсы симптомдор пайда болсо бизге тез кайрылгыла деп айтабыз. Ал симптомдор, коркунучтуу симптомдор, эгер бала кайра-кайра куса берсе, ичи кайра-кайра өтүп же кан аралашып, былжыраак аралашып калса, анан дене табы көтөрүлө берсе жана шалдырап, бала суу ичпей калган учурларда бул коркунучтуу симптомдорго кирип, бул учурда албетте кайрылгыла деп айтабыз да. Сиз ошо суюктукту көбүрөөк жоготкон үчүн, аны толукташ үчүн ошо суюктуктарды берүүнү көп сунушташат. Анан бул белгилер байкалганда үй шартында ата-энелер эң алгачкы жардамды кантип көрсөтүш керек, анан качан дарыгерге кайрылыш керек?
эгер үй шартында баланын ичип өтүп баштаса же кусуп баштаса же дене табы көтөрүлсө биринчиден эле сууну берип башташ керек. Балага кайнатылган жылуу сууну берсек болот. Андан тышкары бизде регидрон деп коебуз, жана оюрса деген растворлорубуз бар, эритмелер. Оюрса деген растворубуз даяр, ал атайын аптекаларда сатылат. Алып ичире берсе болот балага. Анан регидрондо болсо өздөрү даярдап беришет. Аны бүт эле ата энелер билет го дейм. Ошо даярдап алып туруп, ошону суюктукту ичире бериш керек. Анан суюктукту ичирип аткан учурда эле анан дарыгерлерге алып келип көрсөтсө болот да баланы, же үйгө дарыгерди чакырса болот. Ушу инфекциянын мисалы жеңил түрдө өтүшү же оор же өтө куур чабалда өтүшү бул баланын иммунитетине жарашабы же вирус же бактериянын күчтүүлүгүнө эмнеден көз каранды? Негизи бул ичеги карын инфекциялары менен чоңдордо, балдарда ооруйт. Анан балдарда көбүрөөк кездешип, балдарда коркунуч туудурганы бул балдарыбыздын иммунитетинин чоңдорго караганда алсызырагы болот да. Анан жеңил оор болушу бул канчалык ошол козгогучтар организмге түштү. Көбүрөөк түшкөндө оорураак өтүшү мүмкүн. Ал эми бактериялар, вирустар азыраак түшкөндө организмге жеңилирээк өтүшү мүмкүн да. Анан ошондой эле баланын азыркы айтып өткөндөй эле баланын иммунитетинен да көз каранды болот да. Эгер бала туура тамактанып жүргөн болсо, негизи витаминдерди балдар бүт эле тамак аштан алат да. Ошол тамак ашты туура тамактануу болсо балада иммунитет эле күчтүүрөөк болот да. Демек бул инфекциянын жугуу жолдору бул тамактануу жана дагы кандай жугуу эмнелерден жугат? Бул чөткөк ооруларны баягы кир колдун оорусу деп коебуз го, болезни грязных рук депчи. Анан көбүнчө ошол санитардык, эпидемиологиялык эрежелерди сактабаган учурда жугузуп алышы мүмкүн да. Мына айрыкча азыр жай учурунда бизде мөмө жемиштердин сезону деп коебуз го. Ошол дарбыз, коон, жүзүм, шабдалы баарыны алып келгенде, үйгө алып келгенде ошол таза жууп, кайра жууп, мүмкүн болсо ысык суу менен да бир чайкап коюп жеген жакшы да. Анан алып келгенде базардан кайсы жерден алып келгенде деле сапатын карап, жакшы жаңыларын алган жакшы да. Анан булар сөзсүз түрдө холодильникте, муздаткычта сакталганы жакшы. Ошентип алдын алсак болот. Анан албетте балдарыбыздын санитардык гигиенасы сакташы, колун жууш керек. Сөзсүз түрдө колдоруну тамак жээрдин астында, көчөдөн келгенде, дааратканадан кийин же болбосо көбүрөөк ойногондон кийин, оюнчуктарды кармап ойногондон кийин да сөзсүз түрдө колуну самындап жууш керек да. Ошентип алдын алсак болот. Анан ар кандай мисалы салаттарды, тамак аштарды үй шартында жасалгандыгына жеш керек да. Ар кандай супермаркеттерден же базардан сатып алган салат, тамак аштар коркунучтуураак болот да. Ошо тамак аштар, жашылчаларды жана жуулбаган колдор жөнүндө айтып жатпайсызбы? Анан бул андан сырткары жана кайнатылбаган суу же суу ичкенден же ошо жана бассейн сыяктуу көлгө мындай кир сууларга түшкөндөн дагы жугат деген айттымчы. Албетте бул инфекциялар суу аркылуу да жугат. Мисалы сууну арыктагы суу болсо или кандайдыр кайсы жактан источниги кайсы экенин билбеген учурда албетте кайнатып туруп ичкен жакшы да. Сууну кайнатып ичиш керек. Анан бассейн жанагындай көлгө сууга түшкөндө ошол таза жерге түшкөн жакшы да. Анан сууну жутуп алганда ал инфекциялар кирип, ушул эле ооруларды козгойт да кайра. Жана оорунун оор же татаал мындай жеңил өтүшү дагы канча өлчөмдө ошо вирус, бактерия же кир суу киргенине жараша болот да, анын баары чыгып бүтүп тазаланганда анан айыгат. Ооба, эгерде ошол мен айтып өткөндөй эле канча өлчөмдө киргенинен анан баланын ошо иммунитетинен көз каранды болот да. Негизи мындай адатта бул оору канча күндө айыгып нормада калыбына келиш керек?
Бул жерде оорулар жеңил түрдө өтөт, орто түрдө өтөт, анан оор түрдө өтүшү мүмкүн да. Анан жеңил түрдө өткөндө бир 4-5 күн ичинде бала айыгып калат. Орто түрдө болгондо дагы бир аз созулат да, 5 күндөн 7 күн, 10 күнгө чейин. Оор түрдө болгондо 10 күндөн ашыкта акырын кайра калыбына келет да, туура дарыланбаган учурда. Эгер убагында дарыгерлерге кайрылбай, өз алдынча ар кандай дарыларды берген учурда бул коркунучтуу кабылдоолорго, осложненияге алып келиши мүмкүн. Көпчүлүк учурда өтө татаал болбой жатса, негизи силер дары дармектерди жазып берип, үйүнөн эле көзөмөлдөгөндү сунуштайсыздар. Анан бул учурда балага кандай кам көрүш керек? Мисалы, эмнелерди берсе болот, эмнени жегизбей туруш керек дагы? Мисалы, эмчек эмип жаткан балдар болсо, биз негизи жеңил түрдө, анан орто түрдө болгондо үй шартына калтырабыз да балдарды, үйдө дарылаганга болот. Эгер үйдө үй шарты жакшы болсо. Анан бул учурда эмчек эмген балдар болсо кадимкидей эле эмчек эмүүсүн уланта берет. Андан тышкары кошумча тамактардан мисалы картошканын пюреси, күрүчтүн суусу, ушундай жеңил оңой сиңген тамактарды берип туруш керек да. Анан бул учурда мөмө жемиштерден баягы кычкыл микробтордун өсүшүнө шарт түзө турган, кишечникте мындай кислотносту көбөйтө турган тамактарды, мөмө жемиштерди бербей турганга туура келет. Анан өтө майлуу тамактар болбойт, туздалган тамактар болбойт, жана газдалган суусундуктарды бергенге болбойт, сок болбойт. Бул учурда жанагындай кактардан кайнатылган компот, анан ошо өзү жана айткан ригидрон, оерса деген жидкостторду ичирип, ошондой эле эненин сүтүн эмизгенди уланса болот. Чоң балдарда деле ошондой эле суюктукту, кошумча суюктуктарды ичип, анан жеңил тамактарды жеп турат. Анан дарыгердин жазган дары жазылган болсо, ошолорду колдонуу менен бирге баягындай диета сактагыла дейбиз да, баягындай азыркы эле айтып өткөн тамактарды, мисалы эми жакшы болуп баратканда колбаса жеп албаш керек, дагы курулган күчтүү тамактарды жеп алганда же жанагындай кычкыл фрукты же эмелерди жеп алганда дарылоого тоскоол болуп калат да, айыгышы көбүрөөккө созулуп калат. Демек, бул оорудан кийин кичине калыбына келүүгө дагы убакыт бериш керек экен да, э? Ошол калыбына келгенче диетаны сактап, режимди сактап, ошо суюктукту көбүрөөк ичип турганга аракет кылыш керек. Ошол демек мындай дарыгерге шашылыш кайрылыш керек болгон белги бул кусуунун, ичетүүнүн мындай тез-тезден болуп турушу, жана дене табынын жогорулушу. Ооба, биз үй шартына калтырган учурда албетте ата-энелерге эскертебиз. Негизи бүт эле баары билишет, кайсыл учурда дарыгерге тез кайрылыш керек деген. Бул ошо дене табынын көтөрүлүшү чоң цифраларга чейин, анан кайра повторная работада кайра кусса, анан ич өткөн сайын же кан аралашып, же жана былжырактар, слиз аралашып өтүп атса, анан кээде дене табы көтөрүлүп, кээде тескерисинче төмөн түшүп кетиши мүмкүн. Ошол учурда анан бала суу ичпей атса, сууну жакшы ичпей, тамактан, суунан баш тартып аткан болсо, бул ошол коркунучтуу симптомдорго кирет. Бул учурда албетте кайрылыш керек. Жана узак убакытка чейин үйдө алып жатып албай дарыгерге кайрылыш керек деген кеңешиңизди айтып жатпайсызбы? Дагы бул ооруда ата-энелер мындай кандай каталарды кетирип, дарылоого тоскоол кылган же туура эмес дарылоо ыкмаларды колдонушат? Практикадан да кеңири жайылган каталарды айтып берсеңиз. Өз алдынча, мисалы вирустук эмелерде ич өткөк учурунда антибиотиктерди берип алышы мүмкүн, ата-энелер туура эмес дарыларды берип алышы мүмкүн. Анан эң эле ошо негизгиси питаниесин, тамактануусун туура кылыш керек да. Эң эле жардам бере турган ошол тамактануу туура. Анан кээде суу ичпей жатат, же сууну кусуп, тамакты кусуп салды, жебей атат, ичпей атат деп бербей коюшу мүмкүн да. Ошол убакта мисалы бала сууну ичип кусуп салса, кайра 5-10 мүнөттө күтүп,
кайра ичиргенге аракет кылыш керек. Тамакты куспасаң деле ошол кайра күтүп акырын кайра дагы бир канча убакыт өткөндөн кийин кайра бергенге аракет кылыш керек да. Анан кайталана берген учурда анда албетте дарыгерге кайрылыш керек. Демек жана вирустук ооруда антибиотиктерди берсе жардам бербейт да турабы? Ооба, бул вирустук инфекцияларда антибиотиктин кереги жок. Жанагы кан аралашкан, анан былжырак аралашкан учурда анда дарыгердин гана айтуусу менен бериш керек болот антибиотиктерди. Ошо антибиотик негизи жардам бербейби? Же жардам берип мындай балага жакшы болуп аткандай ата-энеге мындай сезим калтырышы мүмкүнбү? Ата-энелер ошол мисалы эми дарыгер айырмалайт да, бул вирустукпу, бул бактериялык инфекция болуп атабы деп. Анан бактериялык инфекция болгон учурда же эгерде мындай эметип калса, күмөн санап калган учурларда биз сөзсүз түрдө анализдерин да текшеребиз да. Анализдерин текшерип, анализдердин жыйынтыгына байланыштуу карап, анан мисалы вирустук эле инфекция болуп атат деп бербей койгон учурда кээде бактериялар кошулуп кетиши мүмкүн да. Ошондуктан созулуп атабы биз сөзсүз түрдө анализини, заңдын анализин көрөбүз, кандын анализин көрөбүз. Эгер ал жакта воспалительный процесс же жана микробдор чыга турган болсо анализдерден, анда антибиотикке показания болот. Ал учурда дарыгер өзү жазат да дарыны. Өз алдынча бергенге такыр, ата-энелер өз алдынча бергенге такыр болбойт. Өз алдынча ошо бир эле ошо суюктукту, жана регидрон, оверса дегенде кайнатылган суу, ошолорду гана ичирип турганга аракет кылыш керек. Ошо жай мезгили эс алуу болгон үчүн бул мындай көп балдардын бир жерге чогулганына көбүрөөк мүмкүнчүлүк түзүлгөн убакта бул жукса, демек ооруп аткан баланы мындай балдарга кошпой туруш керекпи? Ооба, бул мисалы балдар коллективинде болуп калса же үйдө деле 3-4 бала бар болсо, ошол ооруган баланы өзүнчө бөлгөнгө аракет кылыш керек. Болушунча контактты азайтканга аракет кылыш керек. Анан колдонулган идиштерди, кол арчуу, бет арчууларда өзүнчө ооруган баланыкын өзүнчө болуш керек да. Өзүнчө болуп, колдонулган идиш аяктарды да мисалы өзүнүкү болуш керек да. Бөлгөнгө аракет кылыш керек. Болушунча мындай эч жака чыгарбай үйдүн шартында мындай дарылаган жардам жакшы натыйжа берет да. Үй шартында эми сыртка таза абага албетте чыгып туруш керек. Анан мисалы бала бакчага барган бала болсо же дагы кайсы азыр жайында кружокторго барышы мүмкүн. Ошол жактарга барбай туруш керек болот. Ал жактан да инфекцияны таратпаш үчүн. Негизи эле ушул учурда негизи эле ата-энелерге мындай алдын алуу үчүн кандай кеңештерди айтат элеңиз? Баарын тазалап, жууп, жегенден сырткары. Алдын алуу үчүн мисалы мына ротавирусный инфекцияга эмдөө жасап атабыз дейбиз. Ошол эмдөөдү алганга аракет кылыш керек. Андан кийин андан сырткары санитардык эпидемиологиялык эрежелерди сактоо керек. Бул кол албетте баланы үйрөткөнгө, соблюдение личной гигиены ошого үйрөткөнгө аракет кылышыбыз керек да. Сырттан келгенде жана айтып өткөндөй эле дааратканадан кийин тамак жээрдин астында или көбүрөөк ойноп койгондон кийин сөзсүз түрдө кол бетини самындап жууганга үйрөтүш керек. Анан жаңы мөмө жемиштерди, жашылча жемиштерди колдонгонго аракет кылыш керек. Анан салат же тамак аштарды бүт үй шартында даярдап балдарга негизи эле үй шартында даярдап берген жакшы да. Атайын даяр тамактарды ар кайсы супермаркеттерден же ошол базарлардан алып берген туура эмес болот. Ал жакта көбүрөөк туруп калып сапаты бузулса, бул ушундай эле кесепети ошол инфекцияга алып келет да. Жалпы эле азыр жай мезгили болгондуктан дагы кандай оорулар менен же суроолор менен ата-энелер келип кайрылып отурушат? Анан кантип кам көрүш керек, кантип коргош керек?
бизде азыркы учурда жай мезгилинде ушул ич өткөк оорулары менен эле чогуу эле кээде простудный заболевание деп коебуз, тамак ооруп калышы мүмкүн, балдар жөтөлүп калышы мүмкүн. Бул ошол эле муздак балмуздак жеп койгондон же ошо туура эмес режимди сактаган учурда ооруп калышат. Анан бизде ошо суу чечек оорусу деле катталып атат азыр, ал жыл сайын эле болот суу чечек оорусу. Андан тышкары бизде жана эмдөө албаган балдарыбыз көк жөтөл менен, кызамык оорусу менен ооруп калышы мүмкүн. Кызамык, көк жөтөл оорусу деле бизде азыр катталып жатат да. Азайып калды, бирок негизи бар да. Анан азыр ушу аптаптуу ысыкта жана күн өтүп кетүү дагы балдарда кездешип калганын көрөм. Кантип муну мындай туура күнгө чыгарыш керек, анан күйүп калуудан кантип сакташ керек? Ооба, бул дагы ошол балдарды негизи таза абага сыртка алып чыгыш керек. Бул эртең мененки 10-дон 11ге чейинки, 12ге чейинки убакта жакшы. Анан кечки саат 5тен кийин алып чыккан жакшы да. Ал ортосунда күн азыр ысык, солнечный удар алышы мүмкүн. Анан сыртка чыкканда деле сөзсүз түрдө баш кийим менен чыгып, эгер аллергиясы бар балдар болсо, эмеси узун ысыктан сактай турган жанагындай синтетика эмес, жумшак, жакшы кийимдерден кийиш керек да. ХБ деп коебуз го ошондон. Жана балдардын режими боюнча кыска токтолуп кетпедиңизби? Ошол эң негизги ата энелер учурда эске алып сакташ керек болгон режимди айтып кетсеңиз, кандай болуш керек режими? Балдардын режими ошо эң биринчи эле мен дагы эле тамактанууга токтойм. Биринчи ошо баланын иммунитети күчтүү болуп, оорубасын дегенде эң негизги тамак ашына көңүл буруп, витаминдүү тамактарды берип, жаңы жасалган тамактарды тамакка көңүл буруш керек. Анан кадимкидей эле закаливание деп коебуз, ошо прогулка, бассейн баарын эле барса эмесе болот, режимин сактап баарына. Жана уйку режим азыр бизде эң көп мындай балдар үчүн актуалдуу болуп аткан жана гаджеттерден алысыраак сактоо боюнча дагы айта кетсеңиз. Уйку режимин көп азыр жай мезгилинде эс алып болгон үчүн сактабай, кечинде кеч жатып, эртең менен түшкө чейин уктаган. Балдар үчүн, кичинекей балдар үчүн негизи кечкиси саат 10до уктаган эң туура болот да. Анан эртең менен саат 7лерде турса, ошо уйку режими 7-8 сааттан уктаса жакшы балдарга. Анан азыркы учурда ошол гаджеттерге байланыштуу уйку аз болуп, анан баланын мээси эс албай, анан бул албетте иммунитетке дагы тескери таасирин тийгизет да. Уйку, таза аба, туура тамактануу бул балдардын ден соолугу үчүн өтө пайдалуу да. Чоң рахмат сизге, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып калды. Убактыңызды бөлүп, ата энелерге пайдалуу кеңештериңиз менен бөлүшкөнүңүзгө ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу Жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз Сак бол программасынын кезектеги көрсөтүүсүн көрдүңүз. Бул жолу биз балдардагы курч чечеги инфекциялары тууралуу сүйлөштүк. Суроолорго педиатр Асылхан Эркебаева жооп берди. Эфирди мен Айгерим Кубатбекова алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз. Ден соолук, саламатта болуу. COVID-19 ар дүйшөмбү сайын саат 13:00 Жамааттык медиа студиясында Сак бол программасында адис менен маектешебиз. Түз эфирде дарыгерге суроо берип, кеңеш алыңыз. Бизге Facebook, YouTube'дагы Жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы Жамааттык медиа радиолорунан угуңуз.